Саламатсыздарбы, урматтуу ата-энелер? Гапыр Мадаминов агайыбыздын ата-энелер сиздер үчүн китебинен номер 35 тема. Балдар тарбиясындагы мүнөздүү каталыктар жана алардын себептери. Сабакты даярдаган Салтанат Бейшенова, Талас облусу. Ата-энелер сиздер үчүн китебинде 98 беттен 101 бетке чейин 15 пункттан турат бул тема. Биз муну бөлүп чыгарганга аракет кылабыз. Анда эмесе көңүл буруңуздар. Биринчи инфантилизм, көз каранды, өзүнө ишенбөө, акыл эс сезимдин артта калуусу, үй бүлөдө болуусу мүмкүн себептери. Ата-энелердин ашыкча баланы бөпөлөп, камкордук көрсөтүүсү, ашыкча чектөө, буйрук, зордук менен башкаруу. Экинчи түнттүк, маанайы чөгүп жүрүү. Мындай балдар көбүнчөсү ата-эненин көңүл бөлүп баарлашуусуна, чеги менен эркелөөсүнө, ата-эненин мээримине, сүйүүсүнө тойбогон балдар кирет. Үчүнчү, ачуулуу, агрессия элементтери бар балдар, чыр бала. Үй бүлөдө болуусу мүмкүн себептери. Эгерде үй бүлөдө зордук, зомбулук, ачуу токмок менен тарбиялоо, жемелөө, кемсинтүү жана башка ушул сыяктуулар болуусу мүмкүн. Төртүнчү, көчөдө терс таасирлүү топко ыктоо. Алкоголь, наркотикке ыкталган, балдарына тарбияга кайдыгер, өтө жеңил, туура эмес тарбиячы. Көңүл бөлүү, сүйүү, баалоо, ишенүү, жакшы мамиленин жетишсиздиги. Бала өзү менен өзү, эч ким ага кызыкпайт. Бешинчи, окуу билим алууга кызыкпастык, тырышчаактыктын жоктугу. Үй бүлөдө билим баалуулугу, сезими, климаты жетишпейт. Ата-эне илим билимге кызыгып, ал жөнүндө сүйлөп, үлгү көрсөтүп, балдарына кызыктырбайт. Жогоруда сиздер балдар тарбиясындагы мүнөздүү каталыктар жана анын себептери деген теманын 5 бөлүкчөсү менен тааныш алдыңыздар. Кийинки сабактарда дагы улантысын көрө аласыздар. Демек, урматтуу ата-энелер, сабагыбызды жыйынтыктап жатып, балага тарбия берүү бул жашообуздун бир бөлүгү болгон соң, ага өтө чоң маани берүү зарыл. Балдардын келечекте кандай адам болооруна эң биринчи кезекте үйдөгү тарбия чоң роль ойнойт. Куш уядан эмнени көрсө учканда ошону алат демекчи, баланын өз алдынча калыптануусу, коомдогу орду, мунун баардыгы ата-энеге байланыштуу болот экен. Көңүл бурганыңыздарга чоң рахмат. Кийинки сабактардан кездешкенче саламатта калыңыздар.